Урматтуу достор, бүгүн биздин куттуу студиябызга коноктор дагы келип калышты. Анда мен ушул коноктор менен тааныштыра кетсем. Абдимиталип уулу Таалай, Пазилов Даулатбек жана Абжапар уулу Бектур искусство факультетинин 2-3 курсунун студенттери келип отурушат. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Саламатсыздарбы? Жакшы, рахмат, Кудайга шүгүр. Маектин башында өзүңүздөр жөнүндө кыскача маалымат берип өтсөңүздөр. Мен Абдимиталип уулу Таалай, Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин 3 курсунун студентимин. Азыркы учурда окуп аткан учурумун. Мен атым Бектур. Жогоруда айтылып кеткен окуу жайдын искусство факультетинде 3 курсунун студентимин. Мен Пазилов Даулатбек, Өзбекстан Республикасынанмын. Андижан областы, Курмантөбө районунун Кызыл Токой айылынан болом. Азыркы учурда искусство факультетинин 2 курсунун студентимин. Айтсаңыздар, мына бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө, окутуу студиябызга өзүңүздөрдүн мындай музыкалык аспаптарыңыздар менен келипсиздер. Дал ушул музыкалык аспаптарды канча жылдан бери, канча убактан бери ойнойсуздар? Мен негизи эле бул гитара музыкалык аспабын 1 жылдан бери ойнойм. Ырдашка келе турган болсок, мен 5 жылдан бери ырдайм, музыкальный школадан бери окуп, училищеде окуп. Азыркы учурда 2 курс студентимин, эстрадалык вокал боюнча. Мен аккордеондо классика ойнойм. Комузда гүлөрдү, ошондой эле чопочор, кошумча инструменттерди ойнойм. Фортепианону азыркы учурда өздөштүрүп жаткан учурум. Анан классикалык жаатта ырдайм. Мен да 3 жылдан бери ушу факультетке келгенден бери аккордеон үйрөнүп, ушу азыркы учурда бир аз ойноп калдык буюрса. Аны өнүп турабыз деген ойдобуз. Түшүнүктүү. Сиз азыр ушул факультетке келгенден бери бул инструментти ойноп үйрөндүм деп атпайсызбы? Сиздерчи буга чейин эле үйрөнгөн белеңиздер же факультетке келип окугандан кийин анан үйрөндүңүздөрбү? Мен факультетке келгенден кийин устаттарымдан, агайлардан көрүп үйрөндүм нота менен классика жаатын. Мен деле музыкалык аспап гитараны факультетке келгенде үйрөнгөнмүн. Вокал жактан мен музыкальный школа или училищелерде окугам. Мына жогоруда Бектур агабыз айтты, чопочор, комуз, аккордеон деп. Негизинен эле Бектур агабыз көп музыкалык аспаптарды ойнойт экен. Сиздер мына аккордеон менен гитарадан тышкары да кандай музыкалык аспаптарды ойной аласыздар? Кошумча комузда ойнойбуз. Комузда. Сиз? Мен эми фортепиано инструментин өздөштүрүп атам, буюрса. Азыр мен суроо бергим келип турат да, сиздер музыкага жакын болгондуктан, деги эле айтып өтүңүздөрчү, музыка сиздер үчүн эмне? Музыка бул биздин жан дүйнөбүз, шыктандырып турчу, кайгылуу учурда өзүбүздү кубанта турган нерсе, бул элге тартуулай турган сон бул музыка дейм. Мен үчүн деле бул музыка жан дүйнөм эсептелет. Бул музыкада мен мисалы үчүн бут болуп турганда эле кандайдыр кадимкидей эс аласың да. Кийин мен кандай ыйлагым келсе или шаңдуу настроение жакшы болуп кетсе деле мен музыкадан кандайдыр мотивация алам. Сиз үчүн музыка? Музыка биз үчүн ушу досторум айтып өткөндөй эле биздин мындай бир жан дүйнөбүз. Ырдабасак мындай боолугуп ушинтип калабыз. Кээде ушинтип ырдап болсоңуздар демек маанайыңыздар түшүп өзүңүздөрдү өзгөчө сезип каласыздар. Туурабы? Көрсөтүүбүз маегибиздин башында бир аз биздин маанайыбызды, телекөрүүчүлөрүбүздү дагы уйкудан ойготуп, алардын да маанайын көтөрүп алуу максатында бир жагымдуу чыгарма аткарып бербейсиздерби? Балким чогуу аткарып бересиздер, балким бирөөңүздөр аткарып бересиздер. Азыр Талайбек досубуздан угабыз биринчи. Сиздер үчүн Арзуу деген чыгарма аткарып берейин. Кабыл алып коюңуздар. Себелеп жаңгыр төксө айланага, сезимдер калган өңдө айланада. Алыста жалгыз калган ак куусума, түгөйсүз кыйын туура не бул жалганда. Алыста жалгыз калган
Uçuğa kanatım yok men izdeyen Sağınıp kosalanıp жүrsөм дагы Ümit бар жолуга Ümit бар жолуга мен чын сүйгөн Ересин қалсын менде қылымдарға Unutmayın жүрегімде сезім барда Жашоомда қанша жылдар қалса дағы Сүйгөнүм сен деп жатам Сағынышым айтып жатам ей бұлғырларда Жашоомда қанша жылдар қалса дағы Сүйгөнүм сен деп жатам Арзумду айтып жатам ей бұлғырларда Сүйүмдү айтып жатам ей бұлғырларда Бол чагыла. Чоң рахмат баракелде. Сагынышым айтып жатам булдырларда деп биздин Таалай мырзабыз болду. Өнөрүңүзгө береке. Сиздерге суроо бергим келип турат. Бул колуңуздардагы инструментти үйрөнүүдө кандай кыйынчылыктар бар? Ошол жөнүндө айта кетсеңиздер. Кантип үйрөнүп калдыңыздар? Ар бир инструменттин өзүнүн сыры бар, ар бир аспаптын. Гитаранын дагы өзүнүн кыйынчылыгы бар, жол жобосу бар. Ойногондо шилтемдер, штриктер деп коет. Ал эми аккордеондо бул эки жагын бирдей кошуу жана үчүнчү жагын бирдей кошуу өтө кыйын нерсе. Клавиатура жана ошондой эле регистр, ортоңку мех болуп бөлүнөт. Бас жагы. Ушул үчөөнү бирдей кошуп, сулукту иштетип, адамдын угуу сезимин иштетип, бирдей ойноп кетүү адамдын өзүнүн чыгармачылыгы, шыгы, жөндөмдүүлүгү. Адам жөнөкөй адам мындай инструмент ойной бербейт. Ошондуктан чыгармачыл, таланттуу инсандар деп айтылса керек. Ушул жерде эле суроо берейин. Сиз азыр буга сөзсүз түрдө үйрөнүүгө шык, жөндөм керек деп айтпадыңызбы? Эгерде кээ бир адамдарда шык, жөндөм бир аз азыраак боло турган болсо, өзүнүн аракети менен үйрөнүп кете алабы? Сиздин оюңуз кандай? Биздин устаттарыбыз биринчи келгенде эле айткан, жакшы бир сөз бар. 1% талант, 99 аракет деп айткан. Ошол сыңардай эгерде кичинекей талант болсо деле жакшы аракет кылып эмгектин үстүндө иштей берсе, буюрса ийгиликке жетишет. Эгерде кызыккан болсо. Туура айтасыз. Мына ага, сиз азыр жогоруда өтө мындай сонун ырдап бердиңиз. Биздин телегөрүүчүлөрүбүзгө жакты деп ишенем. Мындай өзгөчө бир образга кирип, өзүңүз ырды сезгендей кылып ырдап бердиңиз да. Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет дегендей, бул ырдагы окуя өзүңүздө болгонбу же жөн гана жагабы? Эмнеге ушул ырды ырдап жүрөсүз? Мындай жөн гана жагат, ушундай маанилүү тексттерин карап, ушундай ырлар тандап Негизи кандай ырларды ырдайсыз? Ушундай темптеги жай, лирикалуу ырларды. Сиз ага кандай ырларды ырдайсыз? Мен эстрадный ырларды көбүнчө мен деле жай ырларды жакшы көрөм. Айтканыңыздай эле жүрөктөн чыкса жүрөккө жетет дегендей жай ырларды жактырам. Сизчи? Мен өзүмө жаккан чыгармаларды көбүнчө ата-эне жөнүндө, ата-энелерибиз ушул бизди тарбиялап өстүргөндөн кийин сөзсүз түрдө биринчи учурда ата-энелер жөнүндө даңктап ырдасак аздык кылбайт го деп ойлойм. Демек ошол багытка басым жасайсыз, Өзүңүздөрдүн жазган автордук ырларыңыздар азыркы учурда барбы же ырчылардын ырларын ырдап, мындайча айтканда кавер кылып жүрөсүздөрбү? Азыркы учурда ырчылардын ырларын ырдап кавер кылып жүрөбүз. Алдында буюрса жаңы чыгармалар чыгармакчыбыз. Ошол үстүндө иштеп аткандар барбы, пландар бар, Көбүнчө кайсы ырчылардын ырларына басым жасайсыздар? Мен көбүнчө Эрлан Андашев, Толкунбек Курманбеков азыркы учурда популярдуу эстрада жылдызы, агабыз Баяман Бабылов, ошол ырчылардын ырларын ырдап жүрөбүз. Мен көбүнчө ушул Гүлжигит Калыковдун, Мирбек Атабековдун ырларын жакшы көрүп угам. Анан биздин мурунку аталарыбыз Аксубай Атабаев, Рыспай Абдыкадыров, Чубак Сатаев ошол чыгармачыл инсандардын ырларын көрүп угабыз. Түшүнүктүү. Мен да ушул бардык эле ырчыларды, обончулардын ырларын карайм,
текстин жаккан, өзүмө жаккандарын ырдап эме кылам. Демек музыка жакса эле аны аткара бересиздер Ооба. түшүнүктүү. Айтсаңыздар, мына барыңыздар эле мындай эски ырчылардын ырларынан айттыңыздар да, Эрлан Андашев дал ушул эле мына Ырысбай Абдыкадыр деп айттыңыздар. Көбүнчө эски ырчылардын ырларын айттыңыздар. Анан мына сиз айткан Эрлан Андаштын ырлары дагы өтө маанилүү ырлар да. Негизинен эле ыр тандоодо ырдардан алдын сиздер эмнесине көңүл бурасыздар? Балким музыкасына көңүл бурасыздар, балким текстине же болбосо популярдуулугунабы? Мен негизи музыканын биринчи сөзүнө, анан кандай маанилүүлүгүнө көңүл бурам. Биринчи орунда сөз да. Сөз маанилүү болсо, музыка анча деле болбосо көрүүчүлөргө жагат да. Ошо маанилүү сөздөрүнө карап ырларды тандайм мен. Түшүнүктүү. Анда сиздер үчүн дагы бир чыгарма болбойбу? Биздин телегөрүүчүлөр үчүн дагы бир чыгарма аткарып берсеңиздер. Улан Осман уулу агабыздын намаз жок канча таң аткан ырын аткарып берейин. Allah'ım çoktan var kılıp bizdi carattın. Görücü zatsın oğucu, bilücü zatsın. Yaşadı biz jasap hatalık, sınonu bilbey, sezbey yaşadık. Geçirim düsün, geçirgin bizdi. Bilip bilbesten günö jasadık. Namazı jok kança taң atkan, ömür bolsoň ötüp baratkan. Nafsibizdi jeňer güç berip, özüň sakta bizdi jaratkan. Perişteler uksun jakşysın, belek kılçı beyiş açkıçın. Aradan nasip kılagır, iki dünönün teң baktısın. Allah'ım bizdi sınaysın, iki yol turar. Bir yoldan azap, bir yoldan bakıt kol sunar. Aldığına biz bararыбызчын, ayağı kelse saparыбыздын. Amalga karap azap tozoktun, Allah'ım жалгыз saktarыбызsın. Namazı jok kança taң atkan, ömür bolsoň ötüp baratkan. Nafsibizdi jeňer güç berip, özüň sakta bizdi jaratkan. Perişteler uksun jakşysın, belek kılçı beyiş açkıçın. Aradan nasip kılagır, iki dünönün teң baktısın. Баракелде. Эң сонун аябай жагымдуу чыгарма болду. Денени чымыраткан өзгөчө чыгарма болду. Мына экөөңүздөрдүн тең үнүңүздөр мукам экен. Үнүңүздөргө береке. Бектур акенин үнүн дагы биздин Маек өзүнүн жүрүшүндө угабыз. Айтсаңыздар, мына үнгө кандай кам көрүү керек? Үнгө негизинен бул Алла жактан бизге берген талант биринчиден. Экинчиден өзүбүз аракеттерибиз. Музыкалык жолун айтсак, репетиция кылыш керек голоско. Анан тынбай иштеш керек. Ден соолук жактан айтсак, муздак нерсе ичпеш керек. Газированный суусундуктар ичпеш керек. Тамакты жылуу сакташ керек. Өзүнүн көнүгүүлөрү барбы үн үчүн? Ооба. Кандай көнүгүүлөр, эгер мүмкүн болсо көргөзүп бересиздерби? Балким көрсөтүп бересиз. Табияттан берилген үн, аны атайын калыпка салып, өзүнчө бир окуу жайга тапшыргандан кийин же болбосо репетиция катарында распевка деген нерсе бар. Бул распевка үндү атайын бир калыпка тегиздеп, жакшы чыгыш үчүн, аккуратный мындай округление менен кошулуп, сонун чыгыш үчүн атайын мугалимдер иштешет. Анын үчүн вокалисткалар бар. Вокалист агай эжекелерибиз, устаттарыбыз. Ошолордун жардамы менен буюрса биз
үндөрүбүздү калыпка салабыз. Жана ошондой эле жогоруда досум айтып кеткендей, үнгө өтө кам көрүш керек. Эгерде таланттуу инсан болсо, үнү аябай жакшы болсо, сөзсүз түрдө ырдап чыгыш керек жана жакшыраак кам көрүш керек. Көнүгүүлөрдөн көрсөтүп бересиздерби же ушуну менен бул темадан алыстайлыбы? Көнүгүүлөр негизи эле фортепианода аткарылат. Бул устаттарыбыз атайын өздөрү распевкаларды кылдырат. Негизи ошо фортепианода аткарган жакшы. Фортепиано. Түшүнүктүү. Эми сиздер ушул өзүңүздөрдүн устатыңыздар жөнүндө айта кетсеңиздер. Менин алгачкы устатым Өзбекстандын музыкальный школда вокал сабагынан берген Кожомбердиев Дастанбек. Азыркы учурда Ош мамлекеттик университетинде менин фортепиано сабагынан специм, фортепиано сабагынан сабак берүүчү Бакиров Исмаил агайыбыз, вокал сабагынан берүүчү Манас агайыбыз Кожомжаров. И гитара сабагынан Марат агайыбыз сабак берет. Түшүнүктүү. Сиздер? Биздин эжекебиз экөөбүздүкү бир Талай менен. Иманбекова айткан деген эжеке аябай сонун ырдайт эжекебиз дагы. Мукам имдүү. Вокал боюнча сабак. Вокалдан. Вокалистка. Аккордеондон Эркин Дүйшеев деген агайыбыз сабак берет. Экөөбүзгө тең ошо бир агайдабыз. Ар бир инструмент, ар бир аспаптын өзүнүн мугалимдерибиз бар. Мен Комуздан Чумабаев Бакай деген агайда окуйм, статымда. Аккордеондон дагы экөөбүз бирдей эле, Дүйшеев Эркин агайда окуйбуз. Айтсаңыздар, мына бүгүнкү биздин студиябызга үчөөңүздөр келдиңиздер. Үчөөңүздөр тең ырдайсыздар, үчөөңүздөр тең музыкалык аспаптарда ойнойсуздар. Ушул үчөөңүздөр биригип бир топ түзүп, элге жагымдуу чыгармаларды тартуулайын деген ойлор барбы? Же балким түзгөндүрсүздөр? Мен өзүмдүн атайын группалаштарым арасында түзгөнбүз. Азыркы учурда аракеттенип иштеп жатабыз, чыгармалар менен. Кичинекей тынуу болуп калды. Башында 1-2 чыгарма иштеп чыкканбыз. Буюрса дагы да иштеп көргөзөбүз деген үмүттөбүз. Тобуңуздун атын айта кетсеңиз? Искусство тобу деп атаганбыз биз. Түшүнүктүү. Сиздер? Мен негизи эле өзүм иштейм, өзүм үстүмдө. Жалгыз. Бирок мен топ түзөйүн деген ой келе элек. Буюрса, насип болсо топ түзөбүз. Жакшы ырчы досторубуз бар. Буюрса алар менен иштешип алдында максаттар бар. Жакшы. Анда сиздер дагы бир шаңдуу чыгармадан аткарып бербейсиздерби? Мен ырдап берейин. Анда эмесе Мүмкүн болсо шаңдуу чыгармадан. Ата энелер жөнүндө дедим. Эми шаңдуу болушуна аракет кылабыз, бирок апаларыбыз үчүн ырдап берейин. Анда дал ушул чыгармадан кийин дагы бир шаңдуу чыгарма аткарабыз. Анда достор, сиздер үчүн Бектур агабыз ырдайт. Акапелла чыгарма бул эне жөнүндө баллада. Тамчыдай денедеги сүтүң менен талпынтып ак бешикке баккан энем. Нуруңа мээримиңе магдыраткан маңдайда менин батпас күнүм белең. Асыл энем талайым сенсин энем. Жыргалым сен, бакытым сен, сүйүктүү менин энем. Шаңданган шола болдум бул жүзүмө, асманда ай нурундай асыл энем. Көзүңдүн карегиңдей бап эстеген, асылдай эмгегиңди неге теңем. Асыл энем талайым сенсин энем. Бакытым сен, жыргалым сен, сүйүктүү менин энем. Сүйүктүү
сонун үнүңүзгө береке. Азыр сиздердин максатыңыздар жөнүндө кыскача угалы дагы, андан кийин бир жагымдуу, шаңдуу чыгармага кезек берели. Менин алдымда келечектеги максатым буюрса Кыргызстан, Өзбекстан деле эмес, дүйнө эл артисти болуп, ата энеми ойлогон перзенттеринен болуп, аларды жүзүн жерге каратпаган перзент болууга аракет кылам. Менин максатым деле ошол, ата энемди арзууларын ишке ашыруу. Ушул музыка тарап боюнча кетесиздер да, Буюрса, ооба, музыка тармагында кетебиз. Мен классический чыгармаларды аткарганды жакшы көрөм. Ошол жака кызыгам. Буюрса, кыргыз элинин деңгээлин көтөрөм деген ойдомун. Классический чыгарма менен дүйнө элине таанытып. Биз да аракет кылабыз. Негизи биздин кесибибиз билим берүүлүк. Мына Бектур досум экөөбүздүкү буюрса педагогикалык жактан мугалим болобуз. Демек сиз түшүнүктүү. педагог болуп, ырдап дагы биздин келечектеги жаш жылдыздарга билим бересиз. Буюрса. Жакшы. Анда жалпыңыздардан шаңдуу бир чыгарма күтөлүк. Биздин телегөрүүчүлөрүбүздүн дагы маанайын көтөрчү шаңдуу бир чыгармалардан аткарып берсеңиздер. Толкунбек агабыздын Жакшынам деген ырын ырдап берейин. Жактырбай сизден башканы, мен болгом сизге ашыккан. Кабарга илбей жашыңыз, тартылам эже тартылам. Издеген көпөр сапаттар, байкатпай сизден табылды. Тымызын тиктеп жүрөккө салдыңыз эже жалынды. Жакшынам оу жакшынам, ашыкмын эже кашыңа. Дүйнөдө барын жакшыдан кайылмын эже жашыңа. Kayılmın nece yaşına. Jakşınam o jakşınam, jürökö tumar taktınday. Halı bir getsem ayılgan atenem bolot karşıday. Atenem bolot karşıday. Mas bolup duram süyügü, jogu jok közüm taraptan. Süyüp bir yaşayım ümittön, jaksam da meyli jakpasam. Kol sunam sizge tübölük, hem ne der eleng jakşınam. Söz menen aytıp bütalgız, jaktıram sizdi jaktıram. Jakşınam o jakşınam, aşıkmın ece kaşına. Düğünödü barın jakşıdan kayılmın ece yaşına. Kayılmın nece yaşına. Jakşınam o jakşınam, jürökö tumar taktınday. Alıp bir getsem ayılgan atenem bolot karşıday. O atenem bolot karşıday. Эң сонун чыгарма болду. Сиздердин өнөрүңүздөргө мындан ары ийгиликтерди да каалайбыз. Биздин телегөрүүчүлөрдөн дагы өнү сонун экен, сиздердин ишиңиздерге ийгилик деген сыяктуу каалоо тилектер келип атат. Эми сиздерге эркин микрофон болсун, балким салам жолдоп өтөсүздөр, же болбосо кыргыз элине каалоо тилек айтасыздар. Мен өз айылыма, Папан айылына салам айтам. Жана ошондой эле искусство факультетинин мугалимдер жамаатына, устаттарыма, ага эжекелериме чоң ыраазычылык билдирем. Мен Андижан область Курган Төбө району Кызыл Тогай айылындагы бардык көрүүчүлөргө салам жолдойм. Негизи ата энеме, айылдаштарыма салам жолдойм. Мен төрөгөн апама чоң ыраазычылык билдирем. Бизди окутуп ушул жергече келип, ушунчалык деңгээлге жеткирген устаттарыма чоң ыраазычылык билдирем. Мен да экран артында көрүп аткан ата энеме чоң салам жолдойм. Жалпы досторума ушу экран артынан көрүп аткан жана ушу өзүнүн мугалимдерибизге, искусство факультетинин жалпы эмгек жамаатына ыраазычылык билдирет. Ушундай бизди эл алдына алып чыкканга ошолордун чоң салымы бар. Ушу бардык досторубузга салам. Рахмат, сиздерге да ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы ийгиликтериңиздер көп боло берсин жана өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Ал эми достор, биз болсо эфирибизди алдыга карай улантабыз.